О туганым кел орозо кармайбыз, 30 күндүн өткөрөбүз балмайсыз. Оз ачканда суунун бийлик кадырын, 30 түндүн акыретке арнайбыз. Эрип бүтсүн көңүлдүн кир муздары, Кудай берген мүмкүнчүлүк бул дагы. Куттуу болсун бир жылда бир жылмайган, кереметтүү бүт айлардын султаны. Кызмат кылып бүт өмүрүн арнаган, кыйшайбастан түз ташталып аргадан. Күн ысыкта Алла үчүн талыкпай, кабыл болсун орозобуз кармаган. Кадырлуу бир туугандар, орозоңуздар кабыл болсун. Ар бир мусулман ооз ачарда кандай тамактансам жакшы болот деп ойлонсо керек. Пайгамбарыбыз сүттү жакшы көргөн. Бүгүнкү темабыз сүт азыктары жөнүндө болмокчу. Сүттүн дагы арамы барбы, адалы барбы? Муну азыр өзүңүздөр маекте угасыздар. Бүгүнкү мейманыбыз Кант сүт заводунун өндүрүш башчысы Орозов Алмаз мырза. Assalamu алейкум. Assalamu алейкум. Азыр көрүүчүлөр менен бирге адаттагыдай жарнаманы көрүп алып, анан маегибизди улантсак. Ар бирөөбүз жакындарыбызга эң жакшы нерсени тартуулаганга умтулабыз. Адалеттен өзгөчө ыкма менен жасалган Дам эталону. Ал халал. Накта эт азыктары. Пайда, манай, ырахат, дам. Лактобактерияларды камтыйт, манайды көтөрөт, стрессти басаңдатат, кальций булагы. Ар бир үй бүлөгө кубаныч алып келебиз. Оокаттардын баарын жыйыштыралы кызым. Ой, ал жакта баары бар. Керектүүлөрүн эле алгыла. Леон. Ажырай албаган бут кийим. Сиздердин продукцияңыздар мусулман калкын, кыргыз элин сүйүнтүп келет. Ушул Кант сүт заводунун таржымалы жөнүндө баштап берсеңиз. Ассаламу алейкум дагы бир жолу. Мүмкүнчүлүк менен пайдаланып баардык мусулмандарды ушул кирип келген орозо айы менен чын жүрөктөн куттуктап коеюн. Андан кийин сиз берген сурооңуз, бая биздин тарыхыбыз, түптөлгөнүбүз компаниянын. Компания өзү негизи 1998 жылы түптөлгөн, негизделген. Азыркы учурда 23 жашыбызды белгилеп жатабыз. Бул жылы 23 жаш болот. Негиздегенде биздин эки негиздөөчүбүз бар.
Сүйөнгадырович, Мирлан Токтосун иштегендер, бияктан Кыргызстандын жарандары, мусулман жигиттерибиз. Азыркы башында айта келсек, чийки сүт заттарын болсо чет өлкөгө экспорттоо менен алектенишик көбүнчө. Бул кургак сүт, май, андан кийин болсо чийки сүттү Казакстан коңшу өлкөсүнө. Ошондуктан баягы 98-жылдан бери көп таанымал белгилүү эмес болчу. Анан дагы бир нерсе, мына көрөрмандар менен биз мындай суроо туулат да, башка эттердин арам адал экенин билебиз. Анан сүттүн кантип арам адал экенин биз аныктайбыз. Сиздер халал деп айтып атасыздар. Ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Негизи баягы халал дегени, бул адал деген нерсе, бул мусулман адамдарга баягы эме шарт берилген, баягы эме салынган эмес, тыюу салынган эмес нерселер. Бул сүт азыктарына эмес, бул жада калса кийим кечесине да тиешелүү, жада калса баягы акча каражат, туризм, эс алуу тармагына да бүт барына тиешелүү эмелер да. Халал деген бул эмелер. Тийиштүү талап кылынчу нерселер. Анан кийин сүт азыктары деле толугу менен халал болбошу мүмкүн, арам болушу мүмкүн. Анын негизи көп талабы бар, өзүнө камтылат. Халал стандарты. Халал стандарт болсо бул шариаттын негизинде түзүлгөн стандарт. Анан кийин ошол шариаттын талаптарын тамак аш өнөр жайына, кийим кечек жанагы айтып кеткенде эле жада калса акча каражат жагына бүт барын өзүнүн талаптарын негизде белгилеп келет. Анан кийин халал болгондон кийин бул биз таанымал, биз билгенде кандай бул эт, баягы тыюу салынган эттер бар да, малдын эттери, ошону эле харам деп тааныйбыз. Бунда болсо, жада калса талабыбыз болсо, упаковка мынакей баягы таңгагына чейин өзүнүн стандарттары бар, талабы бар. Анан кийин кантип тазалыкка биринчи түрдө, анан кийин коопсуздукка дагы биринчи түрдө ошолорду талап кылынат. Анан бул биздин азыктарга кошумчалар да кошулат. Баягы таттуу кошумчалары, боёгучтар, ошого да көп маани бурулуп, ошолорду дагы халал стандартына дал келиши керек. Адал сүт дегендин мааниси кандай? Сиздер башка кошулмаларды кошосуздарбы? Же башкалар кошпойбу, кандай? Жок, ошо айтып кеткенде эле бүт бары адал болуш керек. Башынан баштап, коопсуздук, тазалыктан баштап, анан кийин аягына чейин кошумча кошулгандан баштап, анан кийин сүт өзү негизи адал эмеспи? Ошол адал нерсени, ак нерсени эч нерсе менен бузуп албай, нажас менен булгап албай, ошо таза бойдон биз чыгарып беришибиз керек. Мына бул жерден көрүп атабыз, йогурт, чалап бар экен, канча түрлүү продукция чыгарасыздар? Биздин атап келсек, ассортиментибиз болсо 47 продукциядан түзүлөт. Эң бая баарына белгилүү болгон айрандар, таттуу йогурттар, сүт азыктары, азыркы жаңы чыгарып жатабыз, илгери тартуулап, тамак аштын астында бая газировка суу ичимдиктерине караганда аябай пайдалуу чалапты чыгардык. Элдерге ыңгайлуу форматында 1 килограммдык 1 литровый упаковкасы менен бар, 200 граммдык көчөдөн кетип баратып ичип тамак аштын астында. Анан кийин бая кыргыздын тамак аштарында чыгарганга басым жасап аракет кылып атабыз. Бул мынакей азыр жакында сүзмөдүн да чыгарган жатабыз, өзүбүздүн тамак аш депчи. Сиз айткандай 47 ассортиментибиз бар. Сиздердин асыктар Кыргызстандын бардык аймактарында бар, анан чет өлкөлүктөргө дагы таратылабы? 2 жыл болду Казакстан коңшу өлкөсүнүн баягы базарына чыкканыбызга. Ушундай эле сүт азыктары менен чыктык. Анан кийин Орусия өлкөсүнө биз экспорттайбыз, Тажикстан өлкөсүнө. Анан кийин Кудай буйруса, биздин өзүбүздүн максаттарыбыз чоң, дагы Кытай өлкөсүнө чыгып, коңшу өлкөлөрдүн баарына чыгып экспорттоого. Сүзмө дегениңизден эсиме түшүп кетти. Сүзмөнү жылуу сууга аралаштырып, жана сорпого аралаштырып ичсе, өпкөгө аябай пайда экен. Жанагы жаман оорундагы келбешине тоскоол болушу мүмкүн дейт. Ошондой сүзмөлөрдү чыгарып, элди кубанта бериңиздер. Анан азыр жайлоолорго барганда, илгеркидей кенен кесир, кымыз, сүт деле болбой калат экен. Кээ бирөө айтат, машиналар менен келип, баарын ташып кетишет деп. Сиздер ушул сүттү каяктан чогултасыздар? Бизде сүттү чогултканды айтып келсек, бая чүй өрөөнү толугу менен чогултабыз, анан кийин ысык көл өрөөнү менен толугу менен чогултабыз. Ошол эки областтан сүттөрдүн баарын чогултабыз. Тил башы Чалдабардын айылынан баштап, биягы Кемен Боомго чейин, анан кийин ысык көлдүн толугу менен сүттү чогултабыз. Өзүңүздөр кыдырып жүрүп чогултасыздар да?
Ооба, өзүбүз кыдырып чогултабыз. Анткени биздин баягы сүт алуучу, кабыл алуучу жайларыбыз бар. Атайын технология менен кийин баягы камсыздалган. Анан кийин эл журттун баягы ташыган машина унаалары менен бизге сүт тапшыруучулар алып келип тапшырып кетишет. Сүйүктүү пайгамбарыбыз мирашка көтөрүлгөндө алдына коюлган суусундуктардын ичинен сүттү тандаган экен деп айтылат. Сүт ден соолукка пайда, аны баарыбыз билебиз. А сиздер сүттөн башка дагы Кыргыз элине пайдалуу кандай продукцияларды чыгаралы деп атасыздар? Биз азыр негизи сүт багытында бара жатабыз да. Андан кийин өзүбүздүн ой максаттарыбыз ар бир областка кичинекей болсо да, чоң болсо дагы заводдорду куруп, ошол эл журттун сүтүн чогултуп, эл азыр көптүк менен баягы мал жан менен сүт менен оокат кылып атпайбы? Ошону туура баада мүмкүнчүлүк шартты түзүп берип, сүттөрдү чогултуп, анан кийин экспортко кетирсек, бул биздин өлкөбүзгө мен ойлойм чоң салым болмок депчи. Анан кийин оюбузда ошого ар бир областка завод, сыр чыгарган завод болобу, сүт чыгарган завод болобу, ошолорду орнотуп, сүт азыктарын баягы жогорку деңгээлге чыгарып, экспортко чыгарган деген максатыбыз. Анан кийин өзүнүн биринин аркасы менен бири кете берет экен. Азыркы баягы 3 жыл, 5 жылдык планыбыз ошондой болуп жатат. Анан кийин буюрса иш жүзү көргөзөт экен. Дагы балким башка тармакты дагы өздөштүрөбүз. Эми ушул сиздерде иштеп аткан жумушчуларга кызыгып атам. Канча жумушчу бар колуңуздарда? Азыркы биздин заводдо 197 киши менен 197 киши жумуш менен камсыздалган. Башка филиалдарыбыз бар. Биздин Ысык көл өрөөнүбүздө бар. Анан кийин Кара Балтада дагы, Кудай буйрса, жаңы филиалыбыз дагы бар. Анан кийин негизи жалпы жоону менен алып келгенде биз айтып келатпайлыбы? Баягы 190 кишибиз болсо, бул кант заводунда иштейт. Андан кийин баягы сатуучуларыбыз бар, дагы биздин ишкерлерибиз бар, сүт ташуучу. Ошо жалпы жоону менен биздин ишкерлердин саны 600-кө жакындайт. Ошондо биздин компания 600 кишини баягы жумуш менен камсыздаган. Сүйүктүү пайгамбарыбыздын кызматчыларга айлык акысын убагында бергиле деген мааниде хадиси бар. Сиздер ушул кол алдыңызда иштегендерге кандай жардам көрсөтөсүздөр? Биздин жардам берип турасыздарбы? Ооба, туура. Биздин негиздөөчүлөрдүн эң негизги максаты бул баягы акча таап же болбосо байып кетейин деген эмес да. Бул ошого жумуш менен камсыздап, анан кийин өзүнүн аркасынан ак сөздүү элдин ыраазычылыгын алайын деген ой менен. Анан кийин бизге дайыма айтып кетет, чогулушта болобу, кандай жакта болобу. Биздин максатыбыз ошо ишкерлер элтите менен күлүп жайнап жумушка кирип, анан кийин ошо кылган жумушу адал экен, өзүнүн ошо жумуштан рахатталып туруп, кайра күлүп жайнап, үй бүлөсүнө ошого тыйын тыпырын акчанын алып келип туруп, ошо үйүнө келсин депчи, ошондой максат коюлат. Мындай айта кетсек, айлык маянасы убагында берилет, анысына жакшы. Анан кийин баягы орто эсеп менен алганда, Кыргызстанга алганда, эгерде санын айта кетсек, баягы жогору жакшы деп эле эсептейбиз, баары жетет. Кудай шүгүр. Анан кийин социалдык тармактардан дагы биздин башчылардан дагы жакшы колдоолор көргөзүлөт негизичи. Мен өткөндө Адал колбаса компаниясынын адиси менен сүйлөшүп атып, оозуңузду эмне менен ачасыз десем, ал компаниясын мактап, чучук менен ачам деп суктандырды да. Сиздерде ушундай мүмкүнчүлүк, оозуңузду чын эле эмне менен ачасыз? Ушул кант сүт заводунун продукцияларынын кайсынысы менен ачасыз дегендей. Ооба, туура, баягы баары өзүнүкүн, ар кимдики өзүнө ай көрүнөт көзүнө деметчи эмеспи? Баары өзүнүкүн мактайт да. Андан кийин албетте сүт азыктары бул негизи адамдын эң биринчи тамактанып баштаганда, төрөлгөндөн бери ошо сүттөн башталат негизи адамдын жашоосучу. Анткени ошо тамак аштын рационуна сүт азыктары сөзсүз түрдө кириш керек. Ал болсо баягы билим жагынан, илим жагынан да тастыкталган, белгиленген. Анан кийин мындай айта кетсек, баягы кеңеш катары айта кетсек, биздин чалап суусундугубуз болсо, тамак аштын астында, ооз ачардын астында баягы ашказандын сиңиримине аябай пайдалуу азык деп эсептелинет да. Анан кийин негизи эле сүт азыктары баары толугу менен эле пайдалуу, баары толугу менен ичишибиз керек. Баягы орозого, ооз ачканга, кайсы продукцияңарды ал келет десек, ошол чалапты белгилеп кетмекпиз. Азыр мен ушул жерден көптөгөн азыктарды көрүп атам, сүт азыктарын. Балдар үчүн кайсыны сунуштайсыз?
Балдарга биздин азык түлүктөрдүн толугу менен берсек болот. Анан кийин бир гана суроо, баягы кээ бирөө ар кандайдын өзүнүн организми ар кандай эмеспи? Кээ бирөөгө таттуу азыраак болот, кээ бирөөгө таттуу көбүрөөк болот дегендей да. Кээ бирөө болсо айран иче алат, кээ бирөө болсо сүт иче албайт депчи. Эми биздин оюбузча биз баарын тартуулашыбыз керек. Анан кийин бизден кардар болсо, өзү ушу биздин продукциялардын, азыктардын арасынан өзүнө жакканын, өзүнүн сүйгөнүн тандап алат деп ойлойбуз да. Мисалы ошол эле быштакты айта келсек, 6, 7, 8 түрү бар. Анан кийин албетте бирөөсүнө баягы бир түрү жакса, экинчисине 2 түрү жагат. Адал стандарт жөнүндө айтып аткандан кийин, сиздерде адал болгондон кийин дегеним, текшерүүлөр кандай жүрөт? Айына бир барабы же жылына бир барабы дегендей? Биздин стандарт негизи ким сертификатты берет? Халал өндүрүүчү, биякта индустрия өндүрүүчү компаниябыз бар, Кыргызстанда белгилүү болгон. Ошолордон стандартты сертификатты алабыз. Анан кийин сертификаттын мөөнөтү 1 жылга узартылган негизи. Шарт боюнча анан кийин 1 жылдан ичинде келип текшерүүлөрдү жүргүзүп турат. Ал баягы пландаштырылган текшерүүлөр. Андан соң кандай учур болбосун бизге келип текшерип маек курганга аларда толук мүмкүнчүлүгү бар. Анан кийин халал сертификатына деле, стандартына деле баягы өндүккөнгө жараша өзгөрүүлөр кирип турат. Кирип турганда жаңы бир кандай нерселер пайда болсо, индустриянын адистери келип бизге сабак өтүп, биз ошолорду кабыл алып туруп, ошо боюнча иштеп баштайбыз. Анан кийин эң кызыктуу нерсеси, эгерде биз ассортиментке жаңы түлүктү, жаңы азык түлүктү киргизсек, ошол азык түлүктү баягы орган менен макулдашып, алардын баарын тастыктап, тиешелүү документтерин баарын көргөзгөндөн кийин гана, алар менен макулдуулукту алгандан кийин гана, анан кийин биз ошол продукцияны чыгарып баштайбыз. Азыр сиздердин азыктарыңыздар баардык дүкөндөрдө бар да Кыргызстандын? Туура баардык дүкөндөрүндө бар. Эми кээ бир дүкөндө бүтүп калышы мүмкүн, кээ бир дүкөндө жетпей калышы мүмкүн дегенде, бирок өзүбүздүн максатыбыз боюнча 7 областтын баарын камсыздашыбыз керек. Мына сиздер чыгарган азыктардын сактоо мөөнөтү жазылган. Ошол сактоо мөөнөтү жазылган күнгө чейин колдонсо болобу же сактык үчүн дагы узартып бир аз колдонсо болобу? Жок, негизи биз баягы сактоо мөөнөтү бүткөндөн кийин биз ошого жоопкерчиликти алабыз. Андан соң ал мөөнөттөн өтүп кеткенден кийин эми бирөө ичемдейт, бирөө бузулуп кеткен дейт, бирөө жакшы эле экен дейт, эми ал болсо биздин кардардын өзүнүн жоопкерчилиги. Биздин болсо жазылган мөөнөтүбүз болсо ошо менен толук жоопкерчиликти алабыз. Андан соң өтүп кеткенден кийин эми биз болсо кеңешибиз болсо аны колдонбой эле койгон негизи туура болот. Анткени ар бир нерсенин өзүнүн шарты бар. Ирип кеткендерин колдоносуздар да, быштак чыгарып дегендей? Жок, биз негизи бизден чыгып кеткен түлүктөр болсо кайра биздин заводко келбейт. Ооба келет, баягы кээ бир учурларда кайра кайтаруу менен иштешет да. Бирок ал болсо договор менен биздин атайын төгүүчү жайыбыз бар. Баягы мамлекеттик органдардын көзөмөлү менен биз аны төгөбүз. Кайра алып келип, же болбосо быштак жасап, же болбосо датасын алмаштырып деген жок. Алыкул Осмонов акын айткандай, мен тансам баарын танам, ырдан танбайм дегендей, кыргыз эт менен кымыздан эч качан танбайт экен, каныбызга сиңген. Кымызды чаптап алып жыл бою ичкендерибиз бар. Ушул кымыз чыгаруу жөнүндө пландарыңыз барбы? Ооба, кымыз жөнүндө айта келсек, биз азыркы учурда негизи кымызды чыгара элекпиз. Анткени бул кымызды чыгарганда бул бейнин сүтүнө тиешелүү азык болуп эсептелинет да. Анан кийин албетте биздин ойлорубуз бар. Баягы ал иш кадамдарды да көрүп жатабыз. Балким уй кымыздан баштайбыз. Анткени уйдун сүтү болсо биздин багытыбыз да. Уй кымызды чыгарып, анан кийин сиз айткандай баягы чаптап, кышкы учурда сагынып, жок болгон учурда элге тартып алапчы. Анан кийин Кудай буйруса, балким ошо кымызды деле, бейнин кымызына деле учур келип туруп, ошону деле өндүрүп чыгарып баштайбыз деген ойдобуз. Сиз өндүрүш башчысы катары изилдеп көрдүңүзбү? Ошол ден соолукка кайсы азыктар пайдалуу? Бирөөгө сүт болушу мүмкүн, бирөөгө быштак болушу мүмкүн дегендей. Албетте, бул мен өндүрүшчү башчысы катары деле эмес, бул негизи илимиде, технологияда бул канча жылдан бери, кылымдан бери изилдеп келе жаткан нерсе. Албетте, сөзсүз түрдө сүт азыктарын ичишибиз керек. Албетте, анткени биздин организмде
кальций деген бар, акуустар деген бар. Аны болсо башка заттардан, башка тамак аштан ала албайбыз. Бир гана ошол сүт азыктардан гана алабыз. Кальций деген баягы биздин сөөктүн баягы бекем болушуна, белоктор, акуустар деп койдум, биздин органдардын клеткасы түзүлүп баягы өнүгүшү үчүн сүт азыктарын сөзсүз түрдө жеп ичишибиз керек. Анан кийин быштак. Быштакты балдар дагы, эртең менен дагы, чоңдор дагы бүйүт бары сөзсүз түрдө баягы түшкү тамак катары, эртең мененки тамак катары сөзсүз түрдө рационго кирип, аны болсо биз жеп колдонушубуз керек. Сиздин өзүңүзгө жеке суроо берейин. Орозо кармаганыңызга канча жыл болду? Мен орозого кармап келатканыма быйыл 2-жыл болду. Буга чейин кармачу эмесмин. Андан кийин иншалла Кудай буйруса ушул компанияга келгениме дагы 2 жыл болду. Ошол учурдан баштап орозону тутуп кармап баштадым. Андан кийин башында мурда түшүнбөгөндөн, билбегенден кийин кыйын сезилчү. Кандай? Анткени баягы жөнөкөй жарандар катары жайында жүргөндө кечке тамак ичпестен баягы 1 саат суу ичпей койсоң кыйналып кетчисиң. Көзүң караңгыланып, муундарың калчылдапчы. Азыр өзүмө сезип жатам, эртеден кечке чейин убакыт жеңил өтүп, өзүм да жеңилдеп, ойлорум тазаланып, баягы негизи бул ден соолукка деле пайдалуу да. Таасири чоң экен, сезип жатам өзүмө. Жакты. Орозонун өзүнүн касиеттери бар. Жөн күндөр кармагандан орозонун учурунда жеңилдиктер абдан белгилүү. Ар бир компаниянын ийгиликтери бар. Сиздердин жетишкен ийгиликтериңиздерди айтып өтсөңүз. Биздин жеңишчү баягы эл аралык, биздин Казакстанда мисалы эң жакынкыны эстеп алып кетсек, былтыр көзүндө баягы уюштурулган выставка. Ошол жактан биздин 2 азык түлүгүбүз алтын медалын алды. Биздин баягы кам-каймак майыбыз, сливочное масло, белая река деген. Анан кийин баягы биокефир деген биздин азыгыбыз болсо алтын медалдарын алды. Анан кийин Москвада дагы баягы выставкаларга катышып жүрөбүз. Анан кийин бизге аябай жаккан, биздин экономикага таасирин тийгизген туура биздин торгово-промышленный палатадан бизге эң мыкты экспортер деген наамды катарып, ошондой баягы сыйлык белги менен бизди белгилеген. Андан соң ар бир чогулуштарда мамлекет катарынан, баягы соода бизнес катарынан бизди белгилеп жүрүшөт. Албын чоң ийгиликтерибиз чоң. Ошо сыйлыктарыбыз дагы. Көп сыйлыктар келсин, Кудай таала буйруп. Чоң рахмат сиздерде. Жок, биз азыр ошол курутка жете элекпиз. Пландарыбыз бар, Кудай буйруса чыгарабыз. Чөбөгө барбы? Чөбөгөнү да чыгара элекпиз азыр. Сары майды чыгарып атабыз, бирок ошол чөбөгөнү чыгара элек. Ошолорду чыгарсаңыздар деген сунуш түшсө керек. Орозодо бир гана ашказан эмес, баш казанды дагы, жүрөктү дагы болгон мүчөнү орозо карматыш керек экен. Анын ичинде таза, адал тамак ичишибиз керек. Мынакей сүт азыктарын колдонуп, сиздерге бата берип аткандар да көп. Ийгиликтерди каалайбыз. Тилегибиз биздин мусулман, негизи эле мусулман адамзаты, биздин кыргызстандыктар баарыбызга тынччылык болуп, кандай болбосун, эмне болбосун, асманыбыз ачык болуп, тууган туушкандарыбыз, Алла Таалам жараткан баарыбызга бейкубат эки дүйнөлүк бактылуу кылсын. Ошого умтулайлы, ошо орозо айында бири-бирибизге кечиримдүү болуп, жүрөгүбүздү тазалап, кечирим сурап, жакшы жетишкендиктерге айта албаган сырларды айтып алып, жүрөктү жеңилдетип, аман эсен ушул айыбыз бүтсүн. Анан кийин эле баягы оору балегет азыр пайда болбодубу? Ошондон бизден жаратканыбыз алысыраак кылып, ошол бизге жеңилирээк өтүп, кыргыз элим ошондон жеңил өтүп кетсе экен, ошол бизден алыс болсо экен, жакырчылыктан алыс болуп, элибиз бай болуп, бактылуу болсун. Айтканыңыз келсин. Сиздин келип бергениңизге терең ыраазычылык айтмакчыбыз. Орозоңуз кабыл болсун, элиңиз менен аман болуңуз, бар болуңуз. Асыл бир туугандар, мекендештер, орозоңуздар кабыл болсун, сүттөй жүрөгүбүз, пейлибиз ак болсун, көңүлүбүз гүл, өмүрүбүз нурга айлансын. Орозоңуздар кабыл болсун. Кийинки эфирден көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар. Албетте демөөрчүлөргө терең ыраазычылык. Салам алейкум. Алакан жайып, Рамазанда берекесинде жуурулушуп, кубанып отурган бир туугандар.
орозоңуздар кабыл болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз мындай дейт: силердин ар бириңердин жаралышыңар эне курсагында 40 күндө суюк абалда топтолот жана ошончолук убакыт ичинде уюган канга айланат. Андан кийин дагы ошончолук убакытта бир үзүм эт абалына келет. Андан кийин ага бир периште жиберилет. Периште ага урух үйлөйт жана ал 4 нерсеге буйрулат. Түйүлдүктүн ырыскысын, ажалын, аткара турган иштерин бактысыз тозокко кирүүчү, бактылуу бейишке кирүүчү боло тургандыгын жазат. Алла Таалага ант ичем, силердин бирөөңөр бейишке ылайык иш аткарып жүрүп, бейишке бир кулач калганда бактысыз деген жасуу, басымдуулук кылып, тозокко ылайык иш аткаруу менен тозокко кирет. Ошондой эле силердин бирөөңөр тозокко ылайык иш аткарып жүрүп, тозокко бир кулач калганда бактылуу деген жазуу, басымдуулук кылып, бейишке ылайык иш жасап, бейишке кирет. Демек, ар бирибиз өмүрүбүздүн аягы жакшы болушун тилеп, көп дуаларды кылалы. Жаратканың колдосун, жаман иштер болбосун. Падыша бол, кул болгун, пешенеде жасылган тагдыр салган жолдосун. Ыйлап дуа кылалың, иманыбыз сол болсун. Бардык үйдүн төрүнө бакыт таалай орносун. Инсанбыз, Кудай кечирип ишибиздин оңдосун. Адам пейлиң аргандай, аламын дейт баарысын. Уланса да жыргалы, улам эңсет жаңысын. Өлбөстүктүн бар болсо, ичейин дейт дарысын. Эсеби жок байлыкка, эзели салбайт далысын. Көрө окат бүтпөс турмуш дейт, турмушта калбай басылып, аракет кылып тырмыш дейт. Акыры келип Кудайдын айтканы гана чындык дейт. Оюбуз таса түз жүрсөк, ошонун өзү кулдук дейт. Мусулман болуп калганга айталы шүгүр ылайым. Урматына пайгамбарымдын анык болсун сурарың. Береке кылып өмүрдү насип кылып миң айын. Акыркы демиң чыгарда кел мени тилге келтирип, буйруса бактылуу кылат Кудайым.